7 каналдын эфирдеги убактысын сайтка саякат берүүсү улантат. Назарыңыздарда мен Улук Бакытов. Саламатсыздарбы? Сыма оорусуна чалдыккан бөбөктөргө кайдыгер карабай 3 жылдан бери таптап келген аргымагын берген атанын видеосу буга чейин интернетке тараган. Анда анын аргымагы менен коштошкон видеосу жарыяланып, көпчүлүк атага аргымагын кайра сатып алып берүү керектигин айтышкан. Социалдык тармактарда ал жаранга кайра аргымагы берилген видео тарады. Мындайды күткөн эмесмин. Балдарым менен кеңешип Байхан менен Аслан аттуу балдарыбызга бергенбиз, деди ал. Аргымагын берген ата Жалал Абад облусунун Көкжаңак шаарынын тургуну болгон. Ал сайыпкерлик менен алектенет. Анын кайра өзүмө кайтарып мындай жеңгенде. Там бердим да мындай. Аллага миң мәртебе шүгүр. Мындай жакшылыктар боло берсин. Бардыгыбызга тынччылык, аманчылык. Ава күтпөдүңүз беле? Мындайды күткөн эмесмин да. Жалал Абад шаарынын кире беришиндеги Курманбек кылымдар мурасы, триумфалдык аркасы жана анын айланасы жарыктандырылды. Бул тууралуу кала бийлиги кабарлады. Маалымдалгандай, арканын жарыктандыруусун жандыруу иш-чарасына президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев, шаар мэри Эрнисбек Ормоков жана тиешелүү мекемелердин жетекчилери катышкан. Аны оңдоп түзөөгө, айланасын жарыктандырууга жергиликтүү бюджеттен 2 миллион 184 миң сом жумшалганы белгиленди. Айта кетсек, Курманбек кылымдар мурасы, триумфалдык аркасы 2024 жылдагы административдик аймактык реформанын алкагында Сузак районунун Ырыс айыл аймагынан шаарга өткөн. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев шаар кыдырып жүрүп, ишкер Жалил Атамбаев тууралуу кеп айтты. Анда кайсыл жерде Жалил Атамбаев болсо, ошол жерде косяк экен да, деп айтып өттү. Олар бүт жителер коюп жол тосуп алыптыр да, карачы. Парковка жок да бул жерде. Ha. Кандай кылабыз? Мына өздөрүнүн забору проектisi боюнча булардын баягы парковкасы ичинде көрсөтүлгөнчү. İçinde var eкен парковкасы, бар içinde. Жалил Атамбаев салган gibi. Как раз парктын местосуна. Жалил Атамбаев любой жерде косячный эме тупту да. Кайсы жерде Жалил Атамбаев болсо ошол жерде косяк экен да. Бак болгон дейби, а? Болгон. Могу кантип алдырабыз эми, жителдер да бардыгы, туурабы? А эмне үчүн муну ичине койбойт? Bunu içinde kulüpte alıp durup bunu satып атат eкен Жалил Атамбаевдин балдары. Парковкаларын içi. Так, эме улан коем. Эртеге бүгүн эме гаи койгула, мен машина койдурбасын. Түшүндүңүзбү? Кайсы көчө мынабу? Бул Абакир уулу Төрөбек көчөсү. Абек уулу Төрөбек көчөсүнө гаи койдуруңуз. Бүгүн койбой. Знак койсун дагы, бияка алып кирсин. 1-2 күн турсун, ачат. Мына паркинг бар экен го жигиттер. Мына бир дагы машина изи көрүнбөйт. Кара. Мына паркинг бар экен, кара мына. Койсун да ушунун ичине. Я. Ошо баягы үйлөрүнө эме кымбат сатып алган турат да. Милдеттениш керек да. Так, бул кимдин? Ошол. Полный бир алган да. Сатып бүткөн да, Элдерге чересире өтүп кеткен. мына эмелерчи, паркингдер. Парковкаларда ошо адамга да тас келген дейт да, бирден адамга да берген дейт да. Ооба, бир. Так, улан. Мына көрдүңүзбү? Паркинги бар, машина көчөдө турат. Молар машинанын баарын киргизгиле. Айттыңыз эти. Мына жазып коюптур. Сдается парковочный. Мына ке, кара мына. Телефон жазып мына. Какой крутой номер экен, кара. Ушу Жалилдики болуш керек номер. Я. Бишкек шаарынын вице-мэри Рамиз Алиев жумушка бир жумада 2 жолу коомдук транспорт менен барарын айтып, Бишкек шаарынын тургундарына жок дегенде бир жумада бир жолу унааны үйдө таштоону сунуштады. Так, ассаламу алейкум баарыңарга. Урматтуу Бишкек шаарынын коноктору, жара жарандары. Келиңиз, сизди 2 жана 4 күнү менчик машинаны үйдө калтырып, коомдук транспорт менен жумушка болобу, мектепке болобу барганы чакырып атам. Анткени билесиз, азыркы учурда тыгым маселеси аябай мындай катуу болуп атат. Бирок бул негизи дүйнөлүк тажрыйба экен. Жумасына бир жолу коомдук транспорт менен жумушка барсак, менин оюмча эчтеке болбойт. Тескерисинче, бул шаарга бул пайдасы көп болот да. Уважаемые друзья, призываю вас в неделю 2 раза
Ассаламу алейкум. Хотя бы один раз оставить свой личный транспорт и добраться на работу на общественном транспорте. Я вот стараюсь вторник, четверг, практически вторник, четверг добираться на работу и обратно на общественном транспорте. Иногда бывает, когда много выездных совещаний, использую служебный транспорт, бывает, вот, когда новостройки, объезды и тому подобное. Но в основном стараюсь вторник. Да и погода не помеха. Дышится, ошол себептен дагы бир жолу урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору дагы бир жолу 2-чи жана 4-чү күнү суралыч келиңиз бир флешмоб кылалы. Жакшынакай мына автобустар бар, толтур автобустар, бирок кээ бирлер айтат автобустар жетишпейт, балким кээ бир жерлерде туура андай да факт бар, жетишпейт. Бирок шаардын центринде азыр борборунда автобустар, коомдук транспорт жакшы жүрүп атат. Мына өзүм да ошого күбө болуп атам. Ошол себептен 2-чи жана 4-чү күнү элдин баарын чакырам. Мындай коомдук транспорт менен жумушка барган. Баарыңарга рахмат. Тамашо лигасынын жигиттери долбоордун башкы редактору Арслан Ибрагимовго унаа белек кылышты. Бул тууралуу видеону алып баруучу шоумен Санжар Мыкыев социалдык тармактагы баракчасына жүктөдү. Бүгүн биз агайыбызга күтүүсүз белек кылдык. Жалпы Тамашо лигасынын жигиттеринин атынан Арслан байкебизге жапжаңы унаа. Арслан байке, сиз эң мыкты педагог жана бизге жол көрсөткөн устатсыз. Көп жашаңыз, терең урматтоо менен окуучуларыңыз. Америкадагы шеф Эрмек Нурбаев, келсеңиз сизге дал ушунун карасынан даярдап турабыз деп жазды Мыкыев. Бул видеого Арслан Ибрагимов: жигиттер, чоң рахмат, чынында силер күтүүсүз белек тапшырсаңар көздөн жаш тегеренди. Рахмат баарыңарга деп жазган. Белгилей кетсек, Тамашо лигасы 2008-жылы 1-ноябрда старт алган. Анда 16 команда сахнага чыгып талантын көрсөтүшкөн. Тамашо лигасынын максаты кыргыз тилин өнүктүрүү, жаш таланттарды тарбиялап чыгаруу болгон. Бул долбоор аркылуу Санжар Мыкыев, Эмиль Эсеналиев, Самат Эркинбек уулу, Бакыт Османканов, Жеңич Майрамбек уулу, Эрмек Талайбеков, Кубанычбек Курманбеков, Мурат Жалиев, Кадыр Жарматов, Эмиль Токтошов жана башка таланттар элге таанымал болгон. АКШнын Миннесота штатындагы Мистер Пагсли Адамс аттуу үй мышыгы эң узун куйругу менен Гиннестин рекордтор китебине кирди. Анын куйругунун узундугу 46 см 99 мм экени аныкталып, дүйнөдөгү тирүү үй мышыктарынын ичинен эң узун куйруктуу деп таанылган. Ал узун куйруктуу келген Мейн-кун породасына кирет. Рекорд жараткан үй жаныбары камерондордун үй бүлөсү менен жашайт. Алардын үйүндө дагы 3 Мейн-кун породасындагы мышык бар. Мына ушундай жаңылыктары менен сайтка саякат берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, жогорудагы маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт.